Assalamu alaikum, урматтуу менин программасынын көрүүчүлөрү. Мен азыр ушул алыскы Жалал Абад облусунун Базар Коргон деген районуна келдим. Бул айылдын аты эмне? Кызыл Октябрь деген айылга. Ушул жерде Саламат менен энебиздин аты. Саламат энебиз канча жашка чыкты? 70-ке чыкты. Мону кармаласа. Азыр сиз кимси болосуз? Кыз. Канчанчы кыз болосуз? Эң кичинекей. Эң кичинекей кыз, эркек кыз болуп турбайсыз сиз. Гүлнара деген эжеңиз ал Москвада, Алмаскада. Ермек деген дагы баласы барбы? Небереси. Ошону кошуп коюңуз деп сөзсүзчү. Ооба. Азыр эми энебиз биле билбейби? Билбейт болчу. Билбейт болчу, мына кире берели жүрүңүз анда. Акырын, урматтуу көрсөк, кар. Ушундай аба ырайы катаалдашып кетти, бирок энебиздин урматы менен келип калдык. Бул энебизби? Кандайсыз эне, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Менин программасы ушул кыздарыңыз, балдарыңыз, өзгөчө Россиядагы Гүлнара деген кызыңыз бар, Ооба, ошол кызыңыздын атынан, Ермек деген небереңиз барбы? Ооба. Ошол небереңиздин атынан. Мына жакшынакай болгон сюрпризди кабыл алып коюңуз, анан сиздин үйүңүзгө кирели, эсикте бир аз сизди üşүтпөйт, тоңдурбай. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, биз Саламат менен куттуктап атабыз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр ушул энебиздин куттуу үйүнө келдик. Шашпай басып келет. Мындакта коноктор турат. Кыз болосуз сиз дагы? Ошо окшошуп турасыз. Келиң эне, шашпай келе бериң. Канчага чыгып калдыңыз эне? Бүгүн 70-ке толуп. Бүгүн 70-ке толуп атасызбы? Кудай кааласа, 100 жашка дагы чыгасыз, Кудай бурса. Ошол күндөр дагы насип этсин, эне. Акырын басып жай ала бериңиз эне. Аркасынан кире бериңиздер. Саламат деген энебиз мына ушул болот, урматтуу көрүүчүлөр. Кире бериңиздер, аркасынан кире бериңиздер. Биринчи энебизде маек алып алайлы, анан бул жака отурсаңыздар, сиздер менен маектешебиз. Эне мына 70 жашка чыктым деп отурасыз, Кудай кааласа. Кудай кааласа. Эч жериңиз оорубай элеби, жакшы элебизби? Эми жакшы элем, путу колум болупту. Азыр мейли, шашбадан окшойт, бир аз жолуктарды салып койсун, сиз кимиси болосуз? Отурганча сүйлөшсөңүз. Эже отуруп, энебиздин жанына отуруп туруп сүйлөңүз эле. Бул жакта дагы бир кызы окшойт, эң чоң кызы мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, энебизди бул жерге отуруп, улуулашып, сулуулашып сүйлөшө беребиз, эне. Ооба. Эне мына ушул учурдан пайдаланып, ушул менин программасы бул жалаң энелерди куттуктайм эне. Мындан кийин ушул программаны көрүп жүрөбүз ар дайымчы. Ушу алыстан ушу Гүлнара деген кызыңыз, менин дагы апам ушундай программага татыктуу. Элесин ушул программага салып катып коеюн, сагынганда көрүп турам деп ниет кылган да. Анан ушул сиздин азыр байлаштырып койсоңуздар да болот, энебиз менен учурашып алып туруп, андан кийин калган кыздарыбызга сөз беребиз. Ал арада сиз менен кичине маектешелени. 70 жашка чыкканча канча балалуу болдуңуз, канча небере көрдүңүз, чебере көрдүңүз дегендей, кандай турмушту баштан кечирдиңиз эне? 9 балам бар. 31 неберем бар. 8 чеберем бар. Ушу 9 баланы багып, чалым экөөбүз чоңойтуп, бардыгын ордуна койдук. Анан чалым экөөбүз отурабыз ушу. 3 уул 6 кызым бар. 3 уул 6 кыз. Батыр энекесинен, Ооба. Союз мезгилинде эмне жумуштарды кылдыңыздар, эне? 9 баланы багам деп кандай жумуштарды кылдыңыз жаш кезде? Темеки кылдым, пакта тердим. Ушу мал алып бактык, ушу чалым экөөбүз ферилик менен аралашып ушуларды чоңойттук да. Балдарды ач койбой, жыртык кийгизбей чоңойттуңуздар эптеп. Чоңойттук, ооба, бардыгын жай-жайына койдук, Кудай кааласа. Ушул 70 жаштагы быйылкы ушул туулган күнүңүздө ушу менин программасы келет деп 1,5 кичине уктуңуз беле? Жок, укканым жок. Сени ону телефондон көрүп кызыгып коет элем. Анан ошо Ермек неберем айтып коюптум да. Ошо менин энем программасы чыгып атат. Ушу кандай экен деп койсом менен ошол аракет кылыптыр да.
Бул зериккенде келип ушул баягы YouTube'дан көрүп коесузбу менин программамы? Дайым эле көрөм. Дайым эле көрөсүзбү? Көрөм. Жети кошконго бардың, теле көп. Оштон чыкканыңда көрөм. Рахмат эне. Ушинтип энелерди куттуктоо ушул энелерди сүйүнтүү менин вазипам эне. Ошон үчүн сиздерден ар бириңиздерден маек алып, жашнакай кылып, үй бүлөлүккө эстелик катары коюп, анан ушул жалпы ушул коомчулукка эне менен баланын ортосундагы мамиле, идеология мына ушундай болуш керек деген бир жакшы бир максат койгом да эле. Ооба. Мына сиздин жаныңызга ушу чалыңыз келип калды, чалыңыздан бир эки интервью алайлы. Мына бүгүн Саламат энебиздин туулган күнү экен да, 70 жашка чыгып калыптыр аба. Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз? Özüm 1948-жылкы. Эсептеп ала берем калды. Биягы майыл эсептеп алам мен ана монтажлап атканда. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү экен. Мына ушундай өтө ушундай бир ак куудай болгон энебизди каяктан таап алдыңыз эле, ата? Ошо жаштыкта тапканбыз да. Кантип таптыңыз эми? Издеп тапкансызбы? Издеп жүрүп зорго тапкан. Издеп жүрүп тапкан. Кайсы жактан таптыңыз? Кайсы бурчтан? Шламбаптан тапкам, Шламбаптан, Арсланбап жактан. А кезде кыздар армияга барып келгендерге гана тийишкен. Армияга барып келгем да. Атайын армияга барып келдим деп. Барып келип, окуруп бүткөндөн кийин анан неме кылгам. Жакшы. Энебиздин туулган күнү экен бүгүн, 70 жашка чыгыптыр. Ушундай энебизди жап-жашнакай кылып аспеттөө сиздин негизги вазифаңыз да. Туура. Жаш кезде эмне жумуштарды кылдыңыз? Энеми кантип бактыңыз? Энени пешене терим менен бактым. İşledim. Көп жыл. Немеде совхозда иштедим. Колхозда иштедим. Аткорум совхозда иштедим. Мал доктуру болуп иштедиңизби? Ооба. Анда сиздин кесибиңиз сонун экен а. Сонун. Эми 2 жыл болду иштебей калган. 2 жылдан бери пенсияга чыгып анан үй жай менен андек деп 10 жыл болду пенсияга чыкканыма. Жок, иштен чыгып дейм, бул жакта эс салганыңызга. Бар, жөө жүрүш керек да. Ооба. Карылыктын да доору болот да, туурабы? Канча бала, канча небереңиз бар? Небереми билбейм. 9 балам бар. 9 балаңыз бар. 6 кыз, 3 уул. Эми учурдан пайдаланып, байбичеңизге бир жакшы калооту эле айтып коюңуз аба. Байбичем 70 жашка толгону куттуу болсун. Ömür uzun bolsun. Birge жашап, birge балалардын ысык суugун birge көрөлү. Биздин Кыргызстанда жакшылык дайыма болсун. Мамлекетибиз өнүксүн, а? Өнүксүн. Эл тынч болсун, аман болсун, а? Эч качан уруш жаңжал болбосун. Рахмат. Эми мынакей биз азыр Саламат эне ушул жанатан бери чыгып атышты Россиядагы Гүлнар эжебиз, а? Гүлнар эжебиз менен сүйлөштүрүп коелу, келиңиз, алып келиңиз. Смартфонду берсеңиз, энебиз менен учурашып алсын. Жанатан бери апам менен сүйлөшкүм келип атат деп жолбо-жол бизге чалып атат. Телефонум гана, Жок, бул жакта даяр эне, мынакей. Карма болуп сүйлөшө бериңиз эне. Сүйүнүчтүн көз жашы, бул кубанычтын көз жашы. Den soğukta bol, ömrün uzun bolsun, jakşı gelin al, tınç bol, daim üşüntüp jüreber, ermek, rahmat urum, ömrün uzun bolsun, örüşün jayık bolsun, apaňy jakşylagan, sylagan baldardan bol, tınç bol balam, rahmat, uşu, zamanınız tınç bolsun. Belki uruk tuğanlar tınç bolsun. Tınç bol bula. Кубанычтын көз жашы сүйүнүп атат, сүйүнүп ыйлап атат. Бул дары болот энебизге, эне. Rahmat. Belki gelişti. Manayım jakşı.
Men o günü koy ermekti koy degile degenmin. Desem samara boptur degen anan. Kökü 20 ming saldığım degenden oylanıp kaldım. Anan ertesi çıpar. O sekreter de aytıyor ben hem onu. Ana sileşesem. Boptur tınç bol, ömrüңөр uzun bolsun, ölüşüңөр jayık bolsun. Hurmatly görüşler, Köptün katarında tınç aman iştep gelip bagıla. Boptur. Rahmat ulum, rahmat. Boptur. Mınakey, hurmatly Gülnар aja, mınakey. Rossiyada kızlar mınakey çıkıp azır gana baylanıştı. Bирок өчүп калды. Себеп дегенде Россиядагылардын убактысы аз болот да, азыр жумуш мезгили алардыкы көпкө сүйлөшө албайт. Келиңиздер эми улуулашып, улуу кыздары, сиз улуу кыз, ушул жерден куттап коеруңуз андачы. Жакшы кылып, ушу апа деген сиз үчүн ким? Бүгүн сиз үчүн кандай күн? Апа, бүгүнкү туулган күнүңүз менен өмүрүңүз узун болсун, ден соолугуңуз чың болсун, атам экөөң ар дайым ушу биздин пешенебизге ден соолуктарыңар чың болсун, бизге чыккыла, балдар кыздарыңыздын урматын көргүлө, эч убакта жамандык көрбөгүлө, тынч болгула. Ава 5 мүнөт отурбайсызбы азыр мен кадр алып алып бошойсуздар деп. Ашып барса 10 мүнөт убактыңыздарды алам. Айта бериңиз. Ушул канча күн көрбөй калсаңыз энебиз кадимкидей сагынып каласыз. Эми бир күн көрбөй калсак сагынабыз да эне атабыз да эми тирилик. Өзүңүз кайякта жашайсыз? Мен өзүм Кызылкүрдө жашайм. Кызылкүрдө. Жумасына канча жолу келип турасыз? Жумасына келе албайм. Бирок чалып турасыз, азыр заман өнүккөн, видео вызов менен апа кандайсыз деп кабар алып дегендей. Чалып турам, мына жумасына келе албайм. Бирок эне деген сиздин жүрөгүңүздө. Жүрөгүңүз менен туясыз, жүрөгүңүз менен сүйөсүз дегенде. Ооба. Мына урматтуу көрсөтөр, эң улуубуз менен сүйлөштүк, энесине болгон калуу тилек. Андан кийин кежебизге сөз берели. Ооба. Келиңиз, сиз кимиз болосуз? Мен экинчи кыз болом, апам. Экинчи кыз болосуз. Ошо апа бүгүнкү өзүк майрамыңыз кут болсун, өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым ушинтип күлүп жайнап пешенеңизге бар болгула атам экөөң. Дайыма тынчтыкта, ден соолук берсин Кудайым силерге. Силер бар, ушу биз бар дегендей дайыма өмүрүңөр узун болсун демекчимин. Рахмат, рахмат. Эне деген сиз үчүн ким бул? Эне деген? Эне деген баа жеткис, ыйык нерсе. Ошо энең атаң бар бактылуусунда негизи бул жашоодо. Эң туура сөз. Элестетиши өтө кыйын. Туура. Булардын ар бир күнүн ичиңизде атышабы? Ар бир күн өткөн сайын ичиңизде атышабы кадимкидей? Жактап ушу балдарды бакканда, ушу ата энебиз көз алдыбызга келет да, кандай оотуш тарткандары. Мына сиздер деле энелик милдет аткарып атасыздар дегенде, эненин кадыры баркына жетип атасыздар дегенде, билип ата энебиз жакшы тарбия бергенде, Кудайга шүгүр, мына балдарыбыз ham жакшы имандуу. Кайтар дүйнө, эне. Кайтар дүйнө. Сиздерден да кайтар. Апа мен атама ушу жагы тарбиялап бизди чоңойтуп койгонуна. Аллахым разы болсун. Ата эне разы, Аллахым разы деп пайгамбарыбыз да бир жакшы сөз айткан экен. Ушул энебизге сөз береличи, энебиз ким болот? Мен ушу Кудай кошон кошунасы болом, жетим. Бир тууган кошунас. Жакын кошунасы болом, ортагы дагы боломун. Канча жыл болду кошуна? 74-төн бери ушу жерде. Жарым жылдан өтүп калыптыр да. Чайдарды ичип жүрөбүз дайыма. Энебиз кандай адам? Бир туугандай болуп калганбыз, акам дагы баардыгы ошол жерде. Эки күндүн биринде ошол жерде чай ичип, сүйлөшүп, жакшына болуп, ойноп күлүп жүрөбүз. Мына ден соолук берсин буларга, оорубай, сыркабай, жакшы жүрө берелик. Баардыгыбыз теңбиз. Тынччылык болсун, мына кыздары, баардыгы неберелери келип отурат. Сиз да 70ке чыгып калдыңызбы? Мен да 70ке чыктым. Балдарыңыз көрсө, сиздин үйүңүзгө да барабыз Кудай Кудай буйрса. кааласа. Кудай кааласа. Баардык силерге ham ден соолук берсин, өмүр берсин. Ойноп күлүп дайыма элдин кызматында боло бергиле. Баарыңарга ден соолук, заманыңыз тынч болсун. Иштериңиз ийгиликтүү болуп, ойноп күлүп дайыма ушинтип кызмат кылып жүрө бергиле. Баарыңарга чоң рахмат. Сиз кимиз болосуз? Неберesi болом. Неберesi, канчанчы неберesi болосуз? Кыздан баладан? Менин чоң балам. Сиздин чоң балаңызбы? Şu энебизге бир жакшынакай болгон өзүңүздүн жүрөктөн чыккан сөздөрүңүздү. Sizin şöyle şu tane etmanızı okuttayım. Ömrünüz uzun olsun. Adayım şu gülçene tüylerim. Etamaklarım bakma da. Бул адамдар кандай адам сиз үчүн, мисалы? Бул адамдардын касиети кандай деп ойлойсуз?
Бул адамдар бар үчүн мисалы ушул үй бүлөлөрдөгү жашоо керемет сыяктуу көрүнөбү мисалы ушул адамдар бар үчүн мисалы тойдун дагы көркү болот дегенде мисалы бир жакшылык кылсаңыздар да мындай барандуу болот Эң чоң бала болосуз сиз? Ушул энебизди куттап келип калдык эле. Энебизди жаратан бери сүйлөтүп атабыз, атабызды кошуп, неберелерди кошуп дегендей. Сиз кимиси болосуз? Мен чоң улуу болом. Эң чоң улуу болосуз. Баладан эң биринчи бакыттуу уулдан. Ооба. Ушу энебизге болгон өзүңүздүн жүрөктөн чыккан калоо тилектериңиз. Апам туулган күнү менен өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Ар дайым ушу биздин жакшылыгыбызды көрүп жүрө берсин. Ушу атам экөө бактылуу карлык сүрсүн. Бул адамдарсыз жашоону элестетүү мүмкүн эмес. Албетте да. Дагы айтыңыз эми, бул мен айтып койдум эми. Сиз мындай жүрөктөн чыккан сөз айтсаңыз. Өмүрлөр узун болсун. Апа мен сизди жакшы көрөм деп. Главный ушу ден соолугу да, ушу ден соолугу жакшы болуп, ушу биздин кашыбызга бар болуп, тынч болса, ушу биз бактылуубуз да ушулар менен. Апа мен сизди жакшы көрөм, ата мен сизди жакшы көрөм деп качан айттыңыз эле? Айтып элекпиз. Айтып элек, бирок жүрөктөн менен, Азыр айтып калдыңыз кана. Апа мен сизди жакшы көрөм, ата мен сизди жакшы көрөм. Экөөңүз тең сүйөм. Ай, рахмат, мынакей. Эң чоң уулунун бизге берген маегине ортоктош болдуңуздар. Эже сиз кимиси болосуз? Мен чоң келин болом. Келиңиз, чоң келин болсоңуз ана энебизге биринчи жүзгө чыга турган тамакты сиз берген экенсиз анда. Секретный тамакта, Ооба. Бул адамдар сиз үчүн ким сиздин жашооңузда? Мен экинчи атам, экинчи апам ушу. Ушу апам экөө бактылуу өмүр сүрсүн, ушу атам менен апам. Дайыма ушу балдарынын, кыздарынын, келиндеринин, күйөөалдарынын, небере чеберелеринин баарына бактысын, аман болсун, бактылуу өмүр сүрүп жүрө берсин. Ошо. Келин менен кайнененин ортосунда мамиле кандай болуш керек? Сиз мындай улуу келиндин катары айтыңчы. Канткенде келин менен кайнене мисалы бүлөлүү болушат, бактылуу болушат дегендей. Жакшы болуш керек. Сиздин тажрыйбаңыз турмуш жолуңуздагы. Бири-бирин түшүнө билген. Мынакей кайнатаңыз көрдүңүзбү? Атабыз аябай сөзгө бай, чечен экен да бул. Көп нерсени көргөн да, сайыз убагында иштеп көрүп. Келиңиз. Мен экинчи келин болом. Ошол биздин кишинебизге атам менен апам бар болсун, ден соолуктары чың болсун, өмүрлөрү узун болсун. Ошол небере чеберлердин сыйырматын, балдардын сыйырматын кошолуш биз менен чогуу. Жакшы жашоону сүргөнгө апам менен атам татыктуу. Кана эми кучактап мындай өзү мындай образда куттуктагандан кийин мындай өөп жыттап, колун кармап. Апам бизге жаман сөз жок да. Анан көп айтат да. Мен жакшымын, же келиндерим жакшы деп коет да. Экөөнүн бирөөсү деп коесуз эне. Энебизди, атабызды сыртынан карап турган адамга көрүнүп турат, ушундай ак жүрөк адамдар экени көрүнүп эле турат. Бул адамдар ушундай бир кайталаңыз да, кайталаңыз. Мындай адамдарды кайталап жаратуу мүмкүн эмес. Канча небереңизди бактыңыз эне өз колуңуз менен? Өз колум менен ушу чоң баламын 3 баласын тең мен бактым. Кабардашса сүйлөрөдү. Келиңиз. Мында ортончу баламкын деле бактым, Россиялап жүрүштү. Анан мунун отуруп калдым да, багышка деле жарабай. Эне азыр бактылыктын карлыктын бактылуулук доору ушул да эне. Сиз отурасыз, чай дейсиз, акча дейсиз, мисалы мен конокко барып келем дейсиз, кийим дейсиз. Бардыгы жайылда сокон болуш керек. Көрдүңүзбү? Энеңиз, энебиз, мисалы ушунчалык бактылуу, бир ушунчалык жүрөктөн чыккан сөзү менен сизди өөп чыттап атат да. Бул адам сиз үчүн кандай адам? Бул адам мен үчүн кадырлуу адам, маанилүү, керектүү. Мен кичинекейимден чоңойтуп, өзүнүн кучагына бөлөп өстүрдү. Атам эчтекеден кем болбой, баарыбызга бирдей карап, неберелерин чоңойтуп, жакшы көрөм буларды. Эч кандай дары ичирбей, эч кандай памперс кийгизбей, ушунчалык табигый жол менен чоңойттуңуз да эне, туурабы? Ушуларды кайраттуу болсун, чучугу толо болсун деп турабы? Ооба, амалда оорубайт эле балдар. Мунага ортончу баламын
kızı, en kiçinekeye. Kana uşu enebizdi bir жақшы bir kutuktap koyçu bir. Şu karayt meni. Canıman jılbayt. Kutuktay ver. Salpa, tuğan günüz menen, 70 yıldığınız menen kutuktay. Köp yaşаңыз, bizi çoğaytıp gelgeningizge rahmat. Enең қанша жақсы көресің? Ар дайым жетелеп жүрөсүң, карап жүрөсүң, сен не ушу эне өзү? Нурсулу. Кана дагы барбы куткай тургандар? Кана куттуктабайсың сен беке. Бул эжекебиз сиз кимсиз болосуз? Бул эжекебиз менен биз байланышып келгенбиз, ооба. Жанатан бери ушул эң кичинекей кыз болом деп мактанып келатат. Жанатан менин апам туулган күнү депчи. Кана ушу сиз бир төгүп бериңчи мына бир буга чейинки айтылбаган сөздөрдү. Апа туулган күнүңүз менен өмүр жашыңыз болсун, ден соолугуңуз чың болсун. Атам окуңор биздин бактыбызга аман болгула. Аллахым ушуларга Фирдаус бейишинен насип кылсын. Бизди багып чоңойтуп, атам экөөңөр өстүрдүңөр, жакшы тарбия бердиңер. Сиздерден Алла ыраазы болсун. Бизден кайтпаса Алладан кайтсын. Болушунча эмгегиңерди актарганга аракет кылабыз, аракет кылып келип атабыз. Мен силерди жакшы көрөм, сүйөм. Рахмат. Сиздер экөөңүздөр бар үчүн биз эң бактылуубуз. Сиздердин ордуңуздар мен үчүн биринчи орунда. Энебизге бир жашнакай болгон бир ырыңыз болсо, бир төгүп бербейсизби бир? Эне деген ырлар аябай көп да биздечи. Эң кичинекей кызы жакшы ырдайт деген маалыматтарды угуп калдым да, ушул кызды бир ырдатып койсоң депчи. Болбосо азыр эне өзү бир куплет ырдаштап коет эне. Өзү жакшы ырдайт. Эне бир анда бир жакшынакай бир бейиштин ырын ырдап коюңчу эне. Урматтуу энелер, Барбол компаниясынын таттуу азыктары Менин энем программасы аркылуу сиздерге белек, бар болуңуздар. Жалбырак учат дерелде Жаш кезде өтөт беленбей, жаш кезде ойнап күлүп алей, жашообуз канча кембелек. Ойлонуп ойдун неченен, ойлонуп жүрүп сезбепмин, эй 30 жаш өтүп кеткенин. Ойлонуп ойдун неченен, ойлонуп жүрүп сезбепмин, эй 60 жаш өтүп кеткенин. Ойлонуп ойдун неченен, ойлонуп жүрүп сезбепмин, эй 70 жашка келип калганбы. Рахмат эне. Үрбүзбөй деп койсо ырларыңыз көп турбайбы? Мынакей ушинтип ырдап эле жүрө бериңиз, төрдүн көркү болду эне. Мына азыр жаныңыздагы ушул атабыз да бир куплет ырдаштап коем деп отурат. Бир сапыр мессирдин адамдары байбишеңиздин бүгүн туулган күнү болуп атканда сиз кемпиримин туулган күнү менен куттуктайм. Биринчиден ден соолук берсин азыр. Бүт Кыргызстанда жашап аткан жарандарга. Экинчиден заманыбыз тынч болсун, молчулук болсун. Бардыгыбыз ойноп күлүп, өз жолубузда жакшы жашап өтөйлү. Эми мына ырдабайм деп жакшы сөздү өзүңүз тандадыңыз. Эми энебизди колун кармап, жүзүнөн бир сүйүп коюңуз эми мына ушул эстелик болуп калсын. Болду. Бул да өзүнчө чоң белек. Мынакей Тыч бол кемпирим, 100гө чык. Андан да ана. Рахмат. Кол чаап коебуз эми бул урматтуу мына неберелери отурат, эң жакын адамдар турат. Мына ушул адамдардын ар бир кадамы бири-бирине болгон көрсөтүп аткан сый урматы бул кайталангыс. Бул өтө улуу белектердин бири.
мындай тасманы кайра тартып алуу мүмкүн эмес. Ошон үчүн азыр биз энебиз менен атабыздын колун кармаштырып, бири-бирин куттукташтырып койдук. Келемиз, сен да сүйлөп кой. Чебереси. Ай, рахмат. Чебересиби? Менен кадырым биле мененин, кадырлап сыйлап келемин. Ак сүттү ак таш кыйынго, ушулур сизге белегим. Ушулур сизге белегим. Энекем менин байлыгым. Энекем менин байлыгым. Keçпеген суусуз кайгыным. Алып барам сизге акчолук. Айлыгым тийип калса деп кой, Кудай кааласа. Ай, рахмат. Урматтуу көрүшүлөр. Саламат энебиздин чебереси. Бул чебереден канча бар эне? Чебереден 8 бар. 8 чебере мынакей. Кудай буйруса, чебереден кийин кыбыра деп коет беле? Кыбыраны да көрөсүз, Кудай кааласа эне. Кудай кааласа. Ал үчүн ушундай жакшынакай болгон сиздин тобуңуз, жакшынакай болгон сиздин командаңыз ушундай жакшы бир сөздөрдү уролоп турса, жылуу чайын берип турса, эне, Кудай кааласа, кыбыраны да көрөбүз. Кана? Урматтуу көрүүчүлөр, неберелери кас-катар тизилип бири-бирин энебиздин туулган күнүн куттуктап жатышат. Кана баштадык. Рахмат. Uzun bolsun. Рахмат. Денсаулыкта бол. Денсаулыкта болобуз. Ай, рахмат, жакшы экен да. Келет көргөндүгө. Мынакей, да барбы куттуктай тургандар? Кана келгиле. Барыңар бул жака өтсөңөр, бардыңар чогуу эле куттуктай тургандар. Өтө бергиле, бардыңар. Куттукта сен да. Чебере булар. Мына чебере экен бул да гана. Куттуктай бер энебизди гана. Соня тукабызбыз куттуктай. Чың болсын, өмүрү узак болсын, Атабыз менен энебизден жакшынакай бир бата алып алайлы. Негизги нерсе ушул бата. Себеп дегенде ушул энебиздин батасы менен сиздердин бүгүнкү күндөгү турмуш тиричилигиңиздер, жашооңуздар ушундай кооз жана керемет деп айткандан мен эч качан тайып тартпайм. Себеп дегенде мына ушул адамдар сиздер үчүн эч нерсе эзине албайт. Жада калса жанында каябаган адамдар ушулар турабы эне? Ооба. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушул сизди ушул бүгүнкү күнгө туулган күнүңүзгө удаалаш ушул менин программасына кийирип аткан, ушул менин программасына тартылып аткан ушул алыста жүргөн кызыңызга, бул жактагы балдар кыздарыңызга бардыгына бир жакшынакай батаңызды берсеңиз, анан акыркы жыйынтыктоочу батаны атабыздын батасы менен кооздоп коебуз эне. Келиңиз эне. Эми ошо Россияда жүргөн кызыма, небереме ömür uzun bolsun, örüşüm jayık bolsun, tınç bolsun, densoğlukta bolsun, kızım jakşı gelin alsın, densoğlukta olup jüre bersin. Hem bir yerdeki baldarım, uşu baldar uyuşturup kılıp atat da, uşu çoğ balam, ortonçu balam, ömürleri uzun bolsun, koşkonu menen koşa karısın, tınç bolsun, kandan keyinki kızlarım, koşkondor menen koşa karısın, bala çakası menen tınç bolsun, tınç aman oynop bilip jüre bersin, zamanımız tınç bolsun, Kırgızstan tınç bolsun, uşunday dastorkonda otura bersin, tınç bolsun, мен ушул дасторкон үстүндө төгүл чачыл болуп эле жашоо өтө берсин эне. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул саламат энебиздин абышкасы, өмүрлүк жолдошу абабызга сөз берейлеби? Энебизди канча күн көрбөй калсаңыз сагынып каласыз? Кокс энебиз конокко кетип калса. Болбойт өмүрүмдө. Болбойбу? Эч жака жөнөтпөйсүзбү? Эч жака барбай. Советскийге барам, Базарконго барам, ишим чыкса. Болбосо үйдө тиричилик нары бери басып күн өткөрөбүз. Биринчиден энеңе ден соолук, өзүмө ден соолук, бала чакама ден соолук, калган уруктун
tuğanlarga den soğuk versin Allah Teala. Bu zamanda öter keter deyt. Bardığı tınççılık bolsa, bardığı çeçler. Zamanımız tınç bolsun. Elimiz bakvatçılıkka umtulsun. Jakşı yaşasın. Men oşonu kalayım. Kampirimin ömrü uzun bolsun. Amin. 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 Rahmat Elbit Radyosu'na da. Hurmatlı görüşler. Mayra, kana yine. Ömrün uzun bolsun, bala çakaminen tınç bol. Uşuntu eldin kızmatında jürever. Den soğukta ol. Жақшы күндерде болсын. Айтпаңыз келсін. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр, мына биз программаны дээрлик жарым сааттан ашык ушул үй бүлөгө арнап, энебиздин бүгүнкү 70 жылдык туулган күнүн куттуктап келген адамдардын сөздөрүн да сиздерге тартууладык. Эгерде сиздердин да ушундай саламат энебиз сыяктуу бейиштин образында болгон апаңыздар, энеңиздер болсо, тайнеңиздер болсо, анда куттуктап калганга шашыңыздар. Бул Менин эне программасы жалаң ушундай касиеттүү адамдарга, касиеттүү энелерге арналган. Кызматыңыздарда мен Өмүрзак Азимкулов болдум. Кийинки ушундай жакшы бир кубанычтан, жакшынакай бир жакшылыктын көз ирмемдеринен жолукканга чейин жакшы туруңуздар эне. Рахмат. Баардыгыңыздарга жакшы. Рахмат. Саламатчылык каалайм. Жашоо өткүнчө ата энелердин кадырына жетели. Ошон үчүн бул жөнүндө эртең эмес, бүгүн ойлонолу.